Мен Садыр менен камчыга айткым келет, чектен чыгып баратасыңар. Абайлагыла, токтогула. 30 жылда биринчи жолу көрүп атам, урматтуу көрүүчүлөр. Ушунчалык деңгээли төмөн бийликти мен биринчи жолу көрдүм. Атамбаев кылып аткан мамиле бул бийликтин деңгээлинин төмөндүгүн көргөзүп атат. Анан бир нерсени айтышым керек, бумеранг деген нерсе бар. Эч ким бийликте өмүр бою болбойт. Камчы менен Садыр бийликте өмүр бою болбойсуңар. Силер да бийликтен кетесиңер эртең. Атамбаев да ошентип ойлогон, өмүр бою бийликте болом деп. Бакиев да ошентип ойлогон. Бирок бийлик деген бат келет, бирок бат кетип калышы мүмкүн. Ошондон абайлашыбыз керек бардыгыбыз. Анткени биздин УКМК ФСБга кызмат кылат. Бизди жаап, оозубузду басуу болчу. Сот кечөгүнү ошол чыгарган материал экстремисттик деп табылсын, бирок телеканал ачылсын деп, радио ачылсын деген чечим чыгарды. Бирок эми ачалы десек офисибизге киргизбейт. Бүгүнкү күндө УКМК Садыр Жапаровду анга түртүп баратат. Эгерде ушул ойдон кете турган болсо, анга түртүп бүтөт акыры. Шайлоодон өтпөй калгандар Бакиев, мен, Отунбаева, Сыдыков, Дастан Сарыгулов, Азимбек Бекназаров бардыгыбыз бир күндө бириктик. Мынакей бир айдан кийин чатак өз алып келип туруп, Кыргызстанда жарылууга алып келди. Ой, эми эл кыйналып атат, көп басым кылбайлы депчи. А бизде тетерисинче күндөн күнгө ишкерлерге чейин басып атат. Жарандык коомго чейин басып атат. Болбогон шылтоолор менен камап атышат, коркутуп атышат. Назарыңыздарда Поликлиника медиасынын серептерүүсү. Биз бүгүн укук тартиби, сот бийлиги, сөз эркиндиги, ошондой эле учурдагы көйгөйлүү маселелер тууралуу сөз козгойбуз. Биздин студияда меймандар саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Равшан мырза, студияга келип маектешүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Азыр мына сот Next TV телеканалы боюнча кечээ өз ишин аяктады. Ошол сот ишинин жыйынтыгы кандай болду? Next телеканалын мен басып айтып коюшум керек. Бул саясий өңүттө, саясий басым, саясий заказ менен жабышты. Себеби азыр дүйнөдө Россия менен Украинанын согушу, Россиянын Украинага болгон агрессиясы аябагандай чоң, бизге окшогон жакыр, Россияга көз каранды мамлекеттерге экономикалык жактан, саясий жактан чоң басым болуп атат. Биздин бийлик толугу менен Россиянын бийлигине көз каранды, биздин УКМК толугу менен Россиянын ФСБсына көз каранды. Менин байкашымча ошолор көрсөтмө берип, ошолор суранып телеканалды жаптырышты. Себеби телеканалды жаба турган эч кандай негиз жок. Эч кандай негиз жок. Телеканалдын социалдык медиасына Россиянын, Украинанын белгилүү массалык маалымат каражаттарынын жазган гана макаласын ссылка кылып чыгарып койгонубуз үчүн Өчүрүп жарыялаган телеканалды толугу менен жаап ташташты. Мен ойлойм, бул толугу менен саясий заказ, буйртма. Ушул Украинаны чагылдырбасын. Кыргызстанда Украина боюнча маалымат берип аткан массалык маалымат каражаттарын жабалы деген Садыр Жапаровго кошомот кылган УКМКнын жетекчилеринин, УКМКнын тергөөчүлөрүнүн жасап аткан иши. Орустар айтып коет го медвежья услуга деп. Бул медвежья услуга. Анткени азыр ушул Next телеканалынын чатагы менен Кыргызстандагы кээ бир мамлекеттик чиновниктердин эл аралык санкцияга кирип калуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Анткени дүйнө бүгүнкү күндө экиге бөлүндү. Согушту колдогондор жана согушка каршы тургандар. Мен жеке саясатчы катарында Next телеканалы ошол мен ээлик кылган массалык маалымат каражаттары катарында биз согушка каршы турабыз. Биз согушту каалабайбыз. Биз тынчтык болушун каалайбыз. Биз агрессияны каалабайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул багыттагы жарандык коомду, журналисттерди, саясатчыларды биздин бийликтин кээ бир өкүлдөрүнүн куугултуктап атышы бул Россиянын Кыргызстандагы саясатынын уланысы болуп эсептелет. Мынакей дагы бир дайыл айтып кетейин. Кечээ күнү Генералдык прокуратура Next телеканалын жабылсын, эч кандай маалыматтары таралбасын, токтотулсун, экстремист деп табылсын деп сотко кат берди. Бул эмне деген шумдук? Бул ошол Россиянын Генералдык прокуратурасы, Россиянын бийлиги жасап аткан саясатты бүгүнкү күндө Кыргызстанда УКМКнын
талабы менен генералдык прокуратура аткарып, ошолордун тажрыйбасын бизге киргизип атат азыр. Ал жакта дүйнөдөгү эң күчтүү BBC-ни токтотуп атышат. Азаттык радиосун токтотуп атышат. Немецтердин Deutsche Welle телеканалын токтотуп атат. Эң маанилүү, эгемендүү, эркин массалык маалымат каражаттарынын бардыгын экстремист, чет элдик агент жараксыз деп жаап токтотуп коюшту. Мына ошол саясатты бүгүнкү күндө УКМК Кыргызстанга киргизгиси келип, ошол аркылуу Садыр Жапаровго медвежий услуга жасап атат. Эми Next'ин өзүнүн иши боюнча Next бир гана макаланы чыгарды. Аны телевидениеден эмес, радиодон эмес, болгону социалдык медиадан чыгарды. Instagram, Telegram каналдан. Эми жок дегенде чакырып, "Эй, Равшан, камчы мени жакшы тааныйт. Эгерде акыл эстери болсо, мынуңар туура эмес экен. Биз эскертүү беребиз деп эскертип койбойбу жок дегенде. Мейли мыйзамсыз деп коелу. Мен ойлойм бул мыйзамсыз эмес. Бул туп-туура. Журналисттик этикага туура келет. Жана эч кандай улуттук аркылуу элдерди козутууга туура келбейт. Бул жалган, жасалма иш болуп эсептелет. А булардын максаты ФСБнын тапшырмасы менен, анткени биздин УКМК ФСБга кызмат кылат. Бизди жаап, оозубузду басуу болчу. Сот кечээ ошол чыгарган материал экстремисттик деп табылсын, бирок телеканал ачылсын деп, радио ачылсын деген чечим чыгарды. Бирок эми ачалы десек офисибизге киргизбейт. Телеканалдын бардыгын барып туруп УКМКнын заказ аткарган тергөөчүлөрү толугу менен печаттап жаап таштаган. Эми офисибизге кире албайбыз. Офисте ачылбай атат. Мен түшүнбөйм. Бул жанагы мен айтып аткан нерсе да, бул орустардын заказын аткарабыз деп, бизди толугу менен жок кылабыз деп азыркы күндөгү УКМКнын жасап аткан иши болуп эсептелет. Азыр биз сотко берип атабыз. Биз бир эле Кыргыз сотуна эмес, анткени биз Кыргызстан сотуна ишенбейбиз. Кыргызстандын сотунун бардыгы коррупциялашкан, бардыгы саясий заказ аткарган соттор болуп эсептелет. Кайсы сотко берип атат? 1-май соту. Биз 1-май сотунда телеканал иштесин деген кечөөнүн чечим чыкты, бирок жанагы чыгарган материал экстремисттик табылсын деп баары бир мыйзамсыз чечим чыгарды. Биз бир эле Кыргыз соту эмес, мына бул ойду айтайын деп атам, биз эл аралык сотко чейин барабыз. Бириккен Улуттар уюмуна чейин барабыз. Мен эртели кеч муну далилдейм. Аткарып аткан соттор, аткарып аткан тергөөчүлөр, УКМКнын кызматчылары, генералдык прокуратуранын кызматчыларынын бардыгы саясий заказ аткарып атканын акыры далилдейбиз. Бардыгын мыйзамдын чегинде келечекте жоопко тартабыз. Экинчиси, эл аралык уюмдарга кайрылып, ушул массалык маалымат каражатынын сөз эркиндигинин Кыргызстанда демократияга басым жасап аткан үчүн ошол тергөөчүлөрдү, сотторду, УКМКнын кызматчыларынын бардыгын санкцияга киргизгенге эл аралык уюмдардан суранабыз. Ошол эле кезде телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбиев камакта жатат да. Бул дагы акылсыздык иш болуп эсептелет. Бул дагы ошол ФСБнын айтканын аткарып атканын, мага карата басым жасап атканын, сөз эркиндигин Кыргызстанда УКМКнын жок кылабыз дегенин аракети болуп эсептелет. Бир кичинекей макала менен, көчүргөн макала менен 4 жазага бизди бүгүнкү күндө тапшырып атышат. Кандай жаза ушул? Таалай Дүйшөнбиевди камап таштады. Телевидениени жаап таштады. Радиону жаап таштады. Офисти жаап таштады. Биз бир кичинекей мейли күнөө деп коелучу, күнөө кетирип 4 жаза менен отурабыз бүгүнкү күндө. Юридикалык илим менен, практика менен, адам адилеттүүлүк мыйзамы менен бир кылмышка, бир укук бузууга бир жаза бар. Мени бүгүнкү күндө бийлик УКМК бир күнөө менен 4 жаза кылып атышат азыркы күндө. Мындан башка, мынакей акыркы 4 жылдан ичинде мен айтып коеюн, мен бардык бийликтер менен күрөшүп келгем Кыргызстанда. Бардык президенттер менен 2004-жылдан бери күрөшүп келатам. Бардык президенттерге оппозиция болчумун. Бардыгы мени куугунтуктачы, мени жамандачы, кылмыш ишин козгочу, камаганга аракет кылчу. Бирок биринчи жолу тарыхта Кыргыздын, өздөрү көп мактанып айтат го 30 жылдан бери биринчи жол деп. 30 жылда биринчи жолу көрүп атам, урматтуу көрүүчүлөр. Ушунчалык деңгээли төмөн бийликти мен биринчи жолу көрдүм. Менин бир гана мен эмес, менин бир туугандарымды, менин тарапташтарымды бардыгына бүгүнкү күндө кылмыш ишин, жарандык иштерди ачып, бүгүнкү күндө менин тегерегимдеги иштер 17 ишке жетти. Кылмыш иши жана жарандык иш мен жана менин жакындарыма тиешелүү 17ге жетти. 17 иш бар бүгүнкү күндө менин үстүмдө. Жана бир тууган карындашыңыз. Бир тууган карындашым, жардамчыларым, жакындарым, досторум бардыгын бириккенде бүгүнкү күндө 17 кылмыш иши менен жүрөм. Мындай деңгээли төмөн, маданияты төмөн бийликти мен биринчи жолу көрүп атам.
Next TV'га козголгон иш дагы жарандык иш да. Next TV'да бирөөсү кылмышчы, жанакы телеканалдын жетекчисин камаганы бул улуттар аралык мамилени козутуу деп бул кылмышчы болуп эсептелет. Ал эми телеканалды жабуу боюнча биз өзүнчө жарандык иш катарында биз бердик аны. Бул жарандык иш. Биз ошондо бүгүнкү күндө эки иш менен кетип атабыз телеканал боюнча. Бирөөсү кылмыш боюнча бизди жоопкерчиликке тартуу, экинчиси ошол телеканалды жапкан туура эмес деп биз жарандык ишти аны биз өзүбүз сотко берип ошол жагынан да кетип атабыз. Телеканалдагы ушу чыгымга учурап атат да, чыкпай. Албетте. Алардын баарын ким ордун толтурат? Эми биздин бийлик баса калып жүркөнүп калган да бардыгын. Булар ойлоп атат, ушу баса калсак эле элдин баары коруп калат. Мен бир нерсени айткым келет, коркпойбуз. Колуңардан келгенин жасай бергиле. 17 иштин ичинен мүмкүн дагы 3 ишин ачасыңар. Мүмкүн алып барып дагы камайсыңар. Камаганыңардан коркпойбуз. Мен ойлойм, эгерде бийлик акыл эси боло турган болсо акылына келиши керек. Бүгүнкү күндө УКМК Садыр Жапаровду анга түртүп баратат. Эгерде ушул ойдон кете турган болсо, анга түртүп бүтөт акыры. Мамлекетте ансыздагы абал оор, социалдык, экономикалык абал оор, саясий абал оор. Ошонун үстүнө УКМК бүгүнкү күндө саясатчыларды, бийликке каршы тургандарды, массалык маалымат каражаттарын, ишкерлерди бардыгын Садыр Жапаровго душман кылып бүттү. Мына ошонун бардыгынын башында бүгүнкү күндө УКМК турат. Ушулардын эле ичинде Нурбек Токтакуновду жана сотторго айткан сөз үчүн 5 күнгө камады, башка укук коргоочуларга дагы айып салынып атат. Туура, мен ушуну айтып атам да. Мындайда эми акыл эстүү бийлик дүйнөдө абалы оор азыр. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө абалы оор. Анан кийин ушундай оор абал болуп турса, кичине мындай бийликтин басымын, укук коргоо органдарынын басымын кичине токтотот да. Кой эми эл кыйналып атат. Көп басым кылбайлы депчи. А бизде тетирисинче күндөн күнгө ишкерлерге чейин басып атат. Жарандык коомго чейин басып атат. Болбогон шылтоолор менен камап атышат, коркутуп атышат. Мен бир нерсени айтам. Коркутуу, камоо кандайдыр бир деңгээлде гана коомду кармап тура алат. Кайсы бир деңгээлден кийин ал эффект бербейт. Мен ойлойм, бизде азыр эффект бербеген деңгээлге келдик. Мынакей болбогон шылтоо менен 4 жарандык коомдун өкүлүн штрафка, түрмөгө камап таштады. Болбогон шылтоолор менен журналисттерди камап атат. Коркутуп атат. Эми официалдуу камаганы бир. Официалдуу эмес чакырып алып коркуткандар толуп атпайбы азыр? Аны биз баарын беш колдой билебиз да. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Биз бардыгыбыз билебиз Кыргызстанда эмне болуп атат. Ким эмне кылып атат, биз бардыгын жакшы билебиз. Саясатчыларды коркутуп атат, мурдагы мамлекеттик кызматчыларды коркутуп атат. Эми антип өмүр бою элдин баарын коркута албайт да. Атамбаевге окшогон коркпогондор бар. Мага окшогон коркпогондор бар. Алардын чети күндөн күнгө көбөйө берет. Камагандан коркпойбуз биз. Камаса өздөрү бийликте отуруп, камакта отуруп бийликке келгендер азыр бийликте отурушат. Камаган Кыргызстанда азыр коркунуч болбой калды. Ушу жакында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди дагы жаза аткаруу кызматы күч менен алып келиптир, жыңайлак деп дагы маалымат чыкты да. Ушул мамилеге кандай карайсыз? Мен ойлойм, биз бардыгыбыз саясатта бирибизди жакшы билебиз. Сырыбызды жакшы билебиз, башыбыздан көп нерселер өткөн. Мен Садыр менен камчыны 5 колумдай билем. Атамбаевди жакшы билем. Саясаттагы бардык адамдарды жакшы билем. Мен ушул 20 жыл мына жакын оппозицияда жүрөм. Жалпы саясатта бир 30 жылга жакын болуп калды. Мурда жаш саясатчыларды элем, азыр орто деңгээлге, орто жаштагы саясатчылардын катарына келдим да. Биз саясатта абайлашыбыз керек. Эртең бет карашабыз бири-бирибизге. Чектен чыкпаш керек. Азыркы бийлик чектен чыгып кетти. Чектен чыгып жана мен айткандай эле принциптин деңгээлине түшүп кетти да. Албетте ар бир бийликтин колдогон тарабы бар, колдобогон тарабы бар. Анча-мынча ортодо тургандар бар. Бирок кандайдыр бийликте чек бар да, ошол чектен ылдый түшпөшүбүз керек. Жанагы мен айтып аткан нерсе, Атамбаевга болуп аткан мамиле, жанагынтип жылаңач сүйлөп чыгып, эми булар бийлик айта берет. Биз андай кылган эмеспиз анан. Биз билген андай эмес, билген эмеспиз анан деп ал айта берет. Биз анын бардыгын жакшы билебиз. Эмне кылганын биз жакшы билебиз бардыгын. Өзгөчө мен ошол түрмөнү жакшы билген адам катарында, саясатты жакшы билген адам катарында мен жакшы билем ал жактын бардыгын. Атамбаевга болуп аткан мамиле бул бийликтин деңгээлинин төмөндүгүн көргөзүп атат. Анан бир нерсени айтышым керек, бумеранг деген нерсе бар. Эч ким бийликте өмүр бою болбойт. Камчы менен Садыр бийликте өмүр бою болбойсуңар. Силер да бийликтен кетесиңер эртең бүсү күнү. Атамбаев да ошентип ойлогон, өмүр бою бийликте болом деп. Бакиев да ошентип ойлогон. Бирок бийлик деген бат келет, бирок бат кетип калышы мүмкүн.
ошондон абайлашыбыз керек баардыгыбыз. Анан монтип бирөөгө кордоо, бирөөнүн тегерегинде басым кылуу, жана мен айтып кеттим, Атамбаевди жанагынтип кордоп бир эле камап эмес, түрмөдөн кордоп атса, мен айтып кетпедим, менин бүгүнкү күндө 17 кылмыш менен жүрөм жалпы. Жакын ыргым, урук тууганым бардыгыбыз менен. Мен ойлойм, бул кордоо болуп эсептелет. Кордоо, урматтуу бийликте отургандар. Саясат деген бүгүн бар, эртең жок. Адамгерчилик, адилеттүүлүк, маданият, эртеңки күн деген бар да, биз ошону унутпашыбыз керек. Азыркы учурда мындай башка бийликтин учуруна караганда оппозиция мындай азыраак болуп аткандай туюлуп атат да, сиздин оюңузча? Мен ойлойм, Кыргызстанда оор кризистен дагы жогору абал келди. Жана келатат. Бул башы гана. Мен экономиканы жакшы билем. Эл аралык саясатты жакшы билем. Көп окуйм. Мен бийликке эскертким келет. Бат жарылып калышы мүмкүн абал. Бүгүнкү күндөгү абал жумушсуздук, Россиядан мигранттардын келип атышы, айлык акынын өспөгөнү, мынакей кайра айтып атышкан айлыкты көтөрөбүз деп. Кечээ күнү эле Ташиев айтты, айлыкты көтөрө албайбыз деп. Бюджетти мактанып, биз 400 миллиардка чыгарабыз деп аткан, 400 миллиардка баардыгын чогултуп келип чыгардык деп жалган маалымат берип атышат. Бюджетибиз ашып кетсе бир 20-30 миллиард сом тегерегинде өстү, бирок жана айтып аткан сумма мунун баардыгы көп жалган маселелер да. Бюджеттин оорчулугу келатат. Биз бүгүнкү күндө саясатта маанилүү реформаларды жасашыбыз керек. Бул өзгөчө сот тармагына, УКМКга наразычылык аябагандай күчтүү. Жана мен айтып кеткендей эле бат эле оодарылып калат Кыргызстанда. Мына ушунун фонунда оппозиция жок деп мен айта албас элем. Оппозиция толуп атат. Бирок оппозициянын башы биригелек. Оппозициянын башы бат эле биригип калат бизде. Оппозициянын башы 2005-жылы, мынакей мен өзүм күбөмүн, бир эле айда бириккенбиз. 2005-жылы 13 апрелде шайлоо өттү. Бардык 4-жылы бардык бийликке баш ийбеген саясатчылардын бардыгын шайлоодон өткөрбөй койду. Бардыгыбыздын башыбыз 14 апрелде бирикти. 14 бир эле күндө шайлоодон өтпөй калгандар Бакиев, мен, Отунбаева, Сыдыков, Дастан Сарыгулов, Азимбек Бекназаров бардыгыбыз бир күндө бириктик. Мынакей бир айдан кийин чатак өз алып келип туруп Кыргызстанда жарылууга алып келди. Биз чатактын качан болоорун билбейбиз. Бирок артты караганда, ошол күн бат эле өтүп кеткен турбайбы деп тарыхта айта алабыз да. Бул бир нерсе. Эмесе экинчи окуя 2010-да алалы. 2010-да деле бардыгын алып барып Бакиевтер камаганда, Текебаевди, Отунбаеваны, Атамбаевди эч ким ойлогон эмес. 8 апрелде камады, 9 апрелде мындай окуя болуп калды. 7 апрелде мындай окуя болуп калат деп. Ошон үчүн саясатта биз куугунтукту, басмырлаганды, кордогонду абайлашыбыз керек. Тилекке каршы азыркы бийлик саясатчыларды, жарандык коомду, башка көз караштагы адамдарды кордогонго өтүп алды. Кордогондун аягы жаман болот. Мен садыр менен камчыга айткым келет, чектен чыгып баратасыңар, абайлагыла, токтогула. Жана бюджет жөнүндө айтып алды да мындай кыйын күндөр келатат деп айтып атпайсызбы? Ана жакында ушул бир 2 мыйзам долбоору демилгеленип атыптыр да, инвестиция тарткандарга Кыргызстандын жарандыгын берүү деген. Медер Алиев деген юрист ошондой сунуштап атыптыр мыйзам долбоорун. Анан экинчи мыйзам долбоору, биринчи ушул мыйзам долбоорун айталы да, инвестиция тарткандарга Кыргызстандын жарандыгы берилиши керекпи? Ушул маселеге кандай карайсыз? Медер менин жардамчым болчу, Медер Алиев. Медерди мен көп окутуп, эки жака алып чыгып, көп нерселерди көрдүм. Азыр жогорку кеңештин депутаты болуп жүрдү. Ооба. Менин жардамчым мурдагы Саакашвилиге чейин алып барып келгем. Көп жерлерде өзүм окуткам Медерди. Медер жакшы билимдүү жигит, жакшы идея. Бирок бул дүйнөлүк практикада бар нерсени бизге алып келген азыр туура эмес. Эми идея катарында жакшы, бирок иштебейт деп айтар элем. Себеби биз муну 2001 же 99-жылы өткөнбүз. Биз жасаганбыз мындай Бакаевдин убагында. Мен өзүм аралашып билип калгам, эч ким келген эмес. Бир дагы киши жарандык алган эмес, бир дагы киши Кыргызстандын паспортун алган эмес, $500 000 эч ким салган эмес. Бул өнүккөн жакшы мамлекеттерде жакшы иштейт. Мисалы, Малайзияда бар, Америка Кошмо Штаттарында бар, Англияда бар, Германияда бар, Европада бар. Ал жакта иштейт, жакшы идея. Медер ошол жактан алган бул идеяны. Себеби ал мамлекеттер аябагандай маанилүү. Ал мамлекеттерге адамдар баргысы келет.
бай адамдар баргысы келет өзгөчө. Анткени бай адамдар үчүн Европа, Америка Кошмо Штаттары бул аябагандай маанилүү, көрө турган, балдарын окута турган, жашай турган мамлекеттер болуп эсептелет. Ал жакта эркиндик бар, ал жакта сот жакшы иштейт, баса калып камабайт. Эч ким кордобойт сени. Ошон үчүн акчасы бар ишкерлер ошол мамлекеттерге барып жарандыгын алгысы келет. А бизде монтойдан көрүнгөндө баса калып кордоп атса, түрмөгө киргизип алып жана Атамбаев ошо далдалактап жылаңа сүйрөп атса, соттору бийликтин айтканын гана аткарып, бийликке жакпаган саясатчылардын бардыгын камап атса, ишкерлердин бардыгын бир ай камап туруп, акчасын шыпырып алып туруп, анан кийин түрмөдөн кой берип койсо, андай мамлекеттин жарандыгын ким сатып алат? Эч ким сатып албайт. Биздин жарандар, чет элдик жарандар мамлекетибизге көбүрөөк инвестиция тартыш үчүн мамлекетте сот адилеттүү болушу керек. УКМКнын орду башкача болуш керек. УКМК реформаланышы керек. Бүгүнкү күндө УКМК соттун дагы ролун, түрмөнүн дагы ролун, басымдын дагы ролун, тергөөнүн дагы ролун аткарып калды. Мындай мамлекетке эч убакта инвестор жарандыгын сатып алам, акча салам деп келбейт. Ошон үчүн мен кайра айтып атам. Сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарынын адилеттүүлүгү, реформасы бүгүнкү күндө мурдагыдан дагы актуалдуу. Алар мурдагыдан дагы бийликтин заказын аткарып калды. Жалаң гана башка көз караштагы адамдарды, саясатчыларды, жарандык коомду жана журналисттерди кууп калган өлкөгө инвестор $500,000 эмес, $5 менен келбейт. Экинчи жана мыйзам долбоору ошол бюджетти толтуруу үчүн дагы кумар оюндарын, казино, лотерея ушундай оюндарды уюштуруу ачуу жөнүндө мыйзам долбоору даярдалаттыр да. Ошого кандай карайсыз? Мен бул көз карашты колдойм. Мындай да биз бардык маселени тыюу менен чечпейбиз. Биздин бийликтин байкасаңар көп маселелерди тыюу менен, коркутуу менен чечебиз дейт да бардыгын. Биз акыл эс менен чечишибиз керек бардыгын. Кээ бир жерде коркутуу, кээ бир жерде сүйлөшүү, кээ бир жерде компромисс, кээ бир жерде артка кетүү. Бул саясат. Саясат баса калуу менен чечилбейт. Саясат акыл эс, жолун табуу менен, компромисс менен чечилет. Саясат ошон үчүн компромисс деп аталат. Казинолорду ачуу, оюндарды ачуу мен ойлойм туура. Анткени экономикалык абалыбыз оор биздин бүгүнкү күндө. Ошол азыркы бийликтин айтып аткан кыргыз жарандарынын мисалы 20га чейинки жаштагыларына же 30 жашка чейинкилерине тыюу салалы. Алар кирбесин. Андан кийинки акыл эсти бар, өзүн өзү токтоткон, эми өзүн башкарганды билген адамдарга бир личность катарында состояться эткен. Алар бара берсин, алар өздөрү чечет ар кимиси. Экинчиси, чет элдиктер барсын. Ошол эле Көлгө кылсак болот, Бишкекке кылсак болот, же болбосо дагы башка жерге кылсак болот. Мен ойлойм муну мыйзам аркылуу жөнгө салып кой берсек, анда туура болот. Мен бийликтин бул кадамын туура деп эсептейм. Сиз мына эч бир бийлик саясий оппозицияга чыдаган жок деп айттыңыз да, анан азыркы бийлик жанагындай чектен ашып баратат депчи. Анан эмне кылыш керек? Сиз кандай сунуштарды берер элеңиз? Оор фон турат бизде азыр. Оор социалдык экономикалык фон. Мен ойлойм жарылууга жакындап баратабыз. Мындай фондо биринчи кезекте мен бул боюнча көп эле айтам. Бийликке деле көп эле айтам. Бийлик ошону укпай эле келип баса калып атпайбы? Буга чейин мен деле мындай көп нерсени уюштуруп, же болбосо бир нерсени айтып кылган эмесмин, бирок ушу бийликке эле жакпай калам, билбейм. Бийликтин баарына эле жакпайм кыскасыча Кыргызстанда. Алып барып камсыздашат, же болбосо жанагы кылмышын ачышат, же жакындарыма кылмышын ачышат. Ошо менен коркутуп жок кылабыз деп ойлошот да. Биринчи кезек диалог. Азыр көп мен деле угуп атам, көп адамдар, саясатчылар айтып атат. Садыр менен камчы диалогко барышы керек. Оппозиция менен, башка көз караштагы адамдар менен баса калуу жолу менен эмес. Жана мен айтып кеттим, диалог жолу менен, компромисс жолу менен баарыбыз отуралы, сүйлөшөлү. Алар айтсын, силердин мунуңар бизге жакпайт. Мунуңарды койгула. Мунуңарды мейли эми оппозиция болсоңор, же болбосо көз карашыңар болсо айта бергиле. Бул жерден чогуу иштейли. Муну колдоп койгула деген бул диалог болуп эсептелет. Бийлик диалогко барышы керек. Экинчиси, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарын, башка көз караштагы адамдарды куугунтуктаганды токтотолу. Бул бийликтин бүгүнкү күндө түздөн түз берип аткан саясаты, заказы, УКМК толугу менен бүгүнкү күндө куугунтукка өтүп алды. Аңдыганга күнү түн аңдыйт артыбыздан. Бала чакабызга чейин аңдыйт. Үй бүлөбүзгө чейин аңдыйт. Бардыгын аңдып отурушат азырчы. Социалдык тармактарга жазгандардын бардыгын аңдып атат. Телефондун бардыгын аңдып атат. Камчы Ташиев ГКНБга келгени бул аябагандай чоң эрежеге айланып калды. Мен ойлойм, бул багыттан кетишибиз керек. Мисалы мен чакырса өзүм айтып берем бардыгын.
ким менен сүйлөшкөнүмдү, эмне менен сүйлөшкөнүмдү бардыгын бирок ага карап ойлаңды берет келипчи. Мен ойлойм басымды токтотолу. Жана айтып аткан фон деген жаман да, оор социалдык экономикалык фондо куугунтуктай берүү, улам эле басым кылып берүү бул жарылууга гана алып келет. Экинчиси куугунтукту токтотолу. Биринчиси диалог, экинчиси куугунтукту токтотолу. Үчүнчүсү бардыгыбыз отуруп алып кеңешели. Кандай кылып ушул абалдан чыга алабыз? Компромисс. Мен айтат элем, ушул 3 багытта иштесек, анда чыгуу жолдорун чогуу издеп тапсак болот. А эгерде бийлик жанагындай ал эле басмырлай бере турган болсо, куугунтуктай берсе, кордой берсе, камай берсе, мен ойлойм жакында жарылууга келебиз. Парламенттеги көтөрүлүп аткан маселеге кандай карайсыз? Парламентте көтөрүлөбү ушундай маселелерди? Парламент маданияттуу тил менен көтөрүп атат бул маселени. Анткени парламентте бүгүнкү күндө каршы айта турган саясий күчтөр жок эсе. Эми кээде Адахан Мадумаров айтып атат. Бул маселени мурда дагы мен сыйлаган бир эки жигит бар эле, алардын үндөрү чыкпай калды. Аттарын айтпай эле коеюн. Орто жолдо оппозицияда болобуз деп кээде сүйлөп калат, анан бийликке дагы чуркап кетип атканы билинип калып атат да. Мен бүгүнкү күндө мындай көрүнүктүү оппозициялык көз карашты Адахан Мадумаров айтып атат деп ойлойм. Калган биз оппозициябыз деген, же болбосо оппозициялык партиябыз дегендердин үнү чыкпай калып, жашыруун бийликтин коробуна кирип кеткени көрүнүп турат да. Кээ бир партияларда, кээ бир саясатчыларда. Адахан Мадумаров кээде айтып атат ушул көз карашты. Мен ойлойм, парламентте жалгыз эле ошонун үнү калды. Мурда парламентте бир 4-5 киши болчук айткан. Азыр бир эле киши болуп калды. Анын партиясын карай турган болсок, партиядагылар деле коркуп калды окшойт Адахан Мадумаровдун партиясы. Ошон үчүн жалгыз калды да партиясынан. Парламент жок эсе, бүгүнкү күндө парламенттин ролун биротоло жок кылып бүттүк. Президент парламентти жоюп таштады. Коркутуп койду, баса калды, камагандан кийин бардыгы коркуп калышты. Ошондуктан парламентке бүгүнкү күндө үмүт артуу оор. Эми бирок кандайдыр бир жана мен айтып аткандай маданий тил менен айтып атат, ошол деле жаман эмес. Парламенттин ушу кичине ушинтип анча-мынча бир үнүн чыгарып койсо, ал деле биз үчүн азыр менин оюмча маанилүү деп эсептейм. Буга чейин эксперттер мындай парламенттен сырткары оппозициялык топ бир уюм түзүлүшү мүмкүн деген деп айтып келишти эле. Ошондой мүмкүнбү жакын арада? Менин байкашымча оппозициялык маанайдагы саясатчылар, жарандык коом массалык маалымат каражаттарына чейин оппозиция болуп калды бүгүнкү күндө. Анткени бийлик жанагы басым менен, коркутуу менен, улам бир тынччылып келаткан саясий абалга өздөрү от таштап коюп, баягы өт очоюн деп тынчып калганда улам май куюп койгондой кылып атат да бийлик. Тынчып саясатчылардын баары тынч отурса, жарандык коом тынч отурса, улам бирөөнү камап коет, бирөөнү баса калат, бирөөнү жамандап видео чыгара коет. Ошо менен саясий абалды улам курчутуп келатат да бийлик. Жанагы мен айткандай эле улам май куюп, от чытап коюп, отко. Ошо менен жеткиликтүү деңгээлге чейин саясатты азыр курчутуп койду. Бүгүнкү күндө оппозициялык, акыл эстүү, саясатты түшүнгөн жарандык коомдагы, журналисттер дагы, саясатчылар дагы, коом дагы бир топ күчкө ээ болуп калды. Бир топ бөлүнүп калды. Оппозициянын башы биригүү убагы келип жетти. Дагы тереңирээк айтат элем. Мен оюмча оппозиция ар бир өлкөдө болушу керек. Бийлик бар жерде оппозиция болот. Бийлик иш кылып атса, массалык маалымат каражаттары, оппозиция, жарандык коом сындап туруш керек. Анан кийин оппозиция пайда болду, бизди сындап атат деп ойлоп, азыркы окшоп баса кала берсе, жана мен айтып аткандай жарылууга алып келет. Башка жол жок. Дүйнөнүн баарында ошондой. Эгерде бийликте отуруп алып биз коркутуп баса кала беребиз, анан көпкө бийликте отурабыз десе жаңылышат. Тетирисинче уруксат бериш керек азыр. Жана мен айтып аткан ошол да, диалог деген ошол. Камап кала дегеним ошол. Куугунтуктап кала дегеним ошол да. Оппозиция жок болсо жаратышыбыз керек биз элибизде. Биздин элибиз канчалык, мен 20 жылдан бери айтып келатам. Оппозиция жок болсо жараталы. Оппозициялсыз болсо күчтүү кылалы. Күчтүү болсо андан дагы күчтүү кылалы. Анткени оппозиция бул мамлекеттеги бийлик менен атаандаша турган институт. Бийликти көзөмөлдөй турган институт. Канчалык оппозиция күчтүү болсо, мамлекет ошончолук жакшы болот. Коом ошончолук тез өнүгөт. Экономика аябагандай жакшы, стабилдүү боло баштайт. Оппозицияны жок кылып талкалай бере турган болсок, анда элдин, мамлекеттин келечеги болбой калат. Ошон үчүн мен ойлойм, оппозиция жаралат. Кыргыз элинин уучу бош эмес. Оппозиция сөзсүз болот. Эч ким жок кыла албайт. Бир дагы бийлик Кыргызстанда оппозицияны жок кыла алган эмес. Бир дагы бийлик коркутуп элдин бардыгын басмырлаган эмес. Оппозиция болгон, бар,
жана сөзсүз түрдө жаралат. Биздин мамлекет ошо башкаруунун президенттик системасына өткөнүнө 1 жылга жакындап калды. Ушунда президенттин ролу кандай болуп атат? Ушулардын бардыгына президент көзөмөл кылып атабы? Садыр бийликке келгенде бардыгын мен чечем деп келген. Бардыгына мен жооп берем деп келген. Мурдагы бийликтен айырмаланып, Садырдын бир туура деген жагын айткым келет да. Мурдагы бийликтер бүт бийликти өзүнө алчу, бирок жоопкерчилик келгенде өкмөткө түртүп жатачы. Мен билбейм, өкмөт бардыгын билет деп. Садырдын айырмасы бардыгын мен алам бийликти, бардыгын мен жооп берем деп атат. Бир эле сөз менен эмес, конституцияны да ошондой кылды. Бул чындык, бул реалдуулук, бул жагы туура. Бүт бардыгын алып, бардык жоопкерчиликти өзү алды, өзү жооп берет. Экономика талкаланып турган болсо, бардыгыбыз Садырга айтабыз, сен кылдың. Социалдык маселе чечилбесе, бардыгыбыз айтабыз, сен кылдың. Реалдуудагы, конституциялык жактан дагы сен жоопкерчиликсиң буга деп. Бул жагы туура. Бирок жыйынтыгы кандай болуп атат дегенде көп маселелер бар. Экономиканын абалы оорлоду, социалдык абалы оорлоду, жумушсуздук күчөдү, жакырчылык күчөдү, мамлекетте эч кандай реформа болгон жок. Бул жалпы жыйынтылык. Элдин пикири кандай дегенде мен айтар элем, эл азырынча 50-50 менин оюмча. Колдогондор бар, колдобогондор бар. Бирок мурдага караганда бийликтен көңүлү калгандар, наразы болгондор азыркы күндө күчөдү, көбөйдү. Буга экономика дагы таасир берип атат, бийликтин туура эмес кылып аткан иштери дагы таасир берип атат. Анан жанагынтип улам өчүп келаткан утко майчытап койгон дагы таасир берип, бүгүнкү күндө бийликтин кадыр баркы, орду бир топ азайды, баркы кетти деп айтар элем. Сизге рахмат. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биздин студияда мейманда саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков болду. Биз укук тартиби, сот бийлиги, сөз эркиндиги жана азыркы мамлекеттеги актуалдуу саясий экономикалык маселелер жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.